адамдар аны тебе тургандагы жакшылыктарды кылгыла бир туугандар. Бир кусок нанды болсо дагы, бир жылмайып карап кое турган болсо дагы, бирөөнүн колун жакшылап кармап кое турган болсо дагы, ушуга чейин жакшы амалдарды микроскоп менен кыла тургандарды кылгыла. Балким силердин намазыңар, зекетиңер ушул умураңар эмес, ошол кылган жакшылыгыңар силерди Алланын алдында кечирип коюуга себепкер болушу мүмкүн. Алла Таала айткан эмес, сени ушул ишиң үчүн гана беш киргизем. Бул үчүн айткан эмес Алла Таала. Болгон намаз оку, орото туп, зекет бер, буйрук деп айткан, бирок жакшы иштерди кыла бергиле деген да. Ошон үчүн бир туугандар, ушунчалык майда болсо дагы ошол иштерге кош көңүл кылбайлы. Түшүнүктүү болдубу? Кош көңүл бизге баары керек. Биз азыр апам турат. Апам жанына барып туруп кучактап өп койдум. Бул дагы мен үчүн балким кыямат күнү бир себепкер болушу мүмкүн. Атаны карап туруп ассаламу алейкум учурашып койдум. Балким ушул менен беш киргизме себепкер болушу мүмкүн. Балким мен бир аз 5-10 тыйынга байкеге чай алып берип койдум. Балким ушул жакшы иш болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен кылып атам жакшы иштерди деп анча-мынча майда нерселерди четке какпайлы. Башкалар кылсын деп эмес. Түшүнүктүү болдубу? Баары биз муктажбыз. Ошон үчүн Алла Таала сенин жашооңа ант ичем, сен банкротсуң. Эгер да гана мага ишенсең, ыйман келтирсең, толук тагдырыма чейин жакшы амалдарды кылсаң, ватавасау бил хак, өзүң ошолордун баарын билип алдыңбы? Акыйкат динди билдиңби? Башка бирөөлөрдү ошого чакырсаң деп эле койгон жок. Ошолорду осуят кылып чакыр дейт.